dıngırdap karaçı Könügüp kırgız kalkıbız Prezident şaylandı Kuvanıp bugün karaçı Sadır bayki aman bolunuz Kırgızdın uşunday kalkıbız Yakında size köbüz uşunday Mayı kurabız dağıda Hakındar menen aytışıp Karaçın önükkan kırgız el tura Görgönün elder suyunüp Kaşında turgan el tura Tökmeden gelgen önördü Töküp gelgen el tura Önördü barta bilgengen Önördü kırgız el tura Prezident şaylansa Alardı barta bilgende Manastın aytı Beşmanbet Koldadı kırgız kalkındı Halardın şaylap жүргөндөрө ошоң садырке маман болсун дейме кыргыздын болбосо бону кыргызга салып кеттиң да акын менен айтышып кең арым кыргыз калкыңда ушунча бишке кел турса садыкемди сыйлабай тургандыр биргиз кыргызым андагы президенттер аман болсун дейма ошоң кыргыз элибизди башкарып жүрө берсин дейми Элмирбек Иманалиевдей Жеңишбек Жумакадыровдой Замирбек Үсөнбаевдей төкмакым болгум келет. Ана мен бирөөнүн тилине кире бербейм деп кайра ага жооп кайтармакмын. Элмирбек Иманалиев кандай адам болгон ошолор менен таанышытам. Эми кийинде поэмаларына өтөм деген ишеничтемин. Мисалы мен дагы мурункулардын катарына көчөгүдө эле жеңи жок, көчөгүдө эле барпы, ошолордун катарына кошулуп, мен да ошол төкмакындыкты кааладым. Ал мага 2 китеп берди, анан 1 комуз берди токтогулдун. Аламга жол айылдан башталат дейт. Ал ошол айылдын таланттуу мырзасы десек да болот. Өзү кичинекей болсо да көпчүлүктүн кызыгуусун арттырып, мен сиген төкмө акындардын буйруса ордун толуктайм деген бүгүнкү биздин каарманыбыз Эрбол болот. Анда Эрбол менен азыр кызуу маек курабыз. Саламатсызбы, Эрбол? Кандайсыз? Жакшы. Денсаулыктар жакшы? Мен сени менен таанышканыма кубанычтамын. Анан кел, өзүң жөнүндө айтып берчи. Канчанчы класста окуйсуң? Кайсы жактан келдиң? Мен 6 класстын окуучусумун. Мен Актара районуна караштуу Коштоо деген айылында төрөлгөм. Ал эми өзүм 6 тууганмын. Бир кыз 6 эркек. Ошо немеге мен ошо өнөргө карата мен төкмө акындыкты неме алгам. Тандагам. Ошо төкмө жакында мен дагы элдей болуп төкмө акын болгум келет. Кимдей болуп, мисалы үчүн, кимдерди күмүр тутасың, кимдер жагат? Ошону айтсаңыз. Элмирбек Иманалиевдей, Жеңишбек Жумакадыровдой, Замирбек Үсөнбаевдей төкмө акын болгум келет. Төкмө акындык азыркы тапта элдер көп деле кызыкпайт кына. Сен кантип кызыгып калдың? Анткени бул төкмө акындык деген элдин көңүлүн ачат. Эл кайгырып турган кезинде күлкүлүү нерселерди акын айтып төгүп ырдаганда элдин көңүлү ачылып ошондуктан бул төкмө акындыкты тандадым. Анан сен мектепте да көбүнчө мугалимдериң айтса керек, кел Эрбол, сен төгүп эле бер, мен сага бештерди коюп коем деп. Ушундай айтабы? Жок, антип айтпайт. Кээ бир мугалимдер мени колдоп турат. Бар ошол жака сени сонун кооз келечектер күтүп турат деп кээ бир мугалимдер колдоп турат. Кээ бирлерчи? Кээ бирлер концертке катыштырып, өткөндө дагы 99-жылкы байкелер концерт коюп калды. Ошондо дагы акын айтышып концертин ачып берген болчумун. Анан ошого байланыштуу анан мен эми дагы 8 мартта концерт коймокпуз, ага жетишпей калдым. Жетишпей, Борборго эмне иш сапары менен келип калдыңыз? Борборго акындар чакырып атат дегенден ошого келгем. Кимдер чакырды? Усупбек Токтоолот уулу,
Usupbek Toktolot ulu менен көчө айтыштым. Анан Элмирбек Иманалиевдин Аманат деген китебин берди. Белеке? Окуп чыктыңбы? Аны азырынча кичине беттери менен таанышып атам. Элмирбек Иманалиев кандай адам болгон ошолор менен таанышып атам. Эми кийинде поэмаларына өтөм деген ишеничтемин. Буйруса. Сен аябай мындай сонун сүйлөйт кезиңде үйдөйлөрдүн кимиси сенде болуп төкмө сенде болуп баягы төкмө акындыкты алып жүрөт же болбосо ырчы ата энең да ушундай чөйрөдөнбү же башка эле чөйрөбү? Жок, мен өзүм эле акын. Бул акындыкты өзүм эле тандадым. Бул акындыкты өзүм эле тандап, мисалы мен дагы мурункулардын катарына көчөгүдөй эле жеңи жок, көчөгүдөй эле барпы, ошолордун катарына кошулуп, мен да ошол төкмө акындыкты кааладым. Жакшы. Анда буйруса сен төкмө акын болот экенсиң, чоңойгондо. Анда кайсыл жолун кесипти аркалагың келет кошумча? Эми ушу төкмө акындык гана эмес, бир гана. Мугалим, дагы архитектура ушундай немелерди кесиптерди аркалагым келет. Мектепте кандай окуйсуз? Мектепте орточо. 5тер азбы же 4тер көбүрөөкпү? Эми 5тер 4тер аралашып кеткен. Сен төкмө акын болуп жүрөрсөң, азыр эми бул жака басып бердиң. Сабактар эмне болду? Сабактарбы? Сабактар эжекемден уруксат алгам. Эжекем дагы макул барып кел деген. Ошого байланыштуу мен окууларымды таштап, бияка келе бергем. Мисалы үчүн азыр сен 6-классың да. Анан кийин бирөө келип, сен төкмө акын эле бол, мектепти ташта десе, кандай жооп бересиң? Таштайсыңбы? Мен ага мынтип айтпакмын. Мен мектепке качан жакшы окуйм, ошондо төкмө акын болом. Азыр мен ырларды жаттап, үйрөнө беришим керек. Анан мен бирөөнүн тилине кире бербейм деп, кайра ага жооп кайтармакмын. Сен азап турбайсыңбы? Билесиңби, Эрбол, көбүнчө төкмө акындар айтыштарда аябай ачык айтып коюшу, анан кийин аларды көпчүлүгү коркутуп, же болбосо аларды чоң сахналарга чыгарбай коюшат да. Анан кийин сен да ушинтип жалаң ачык айтасыңбы же жөн гана мындай майрамдык кечелерде гана айтыштарга чыгып турасыңбы? Кандай ойдосуң? Мен эми бирөөнүн немесин айтыш бул акындыкка жаман таасир берет да. Кээ бирөө концертке чакырып, сен мындай деп айтып бер, миллион акча берем десе, ал акын ага алданбашы керек. Ошондуктан акындын орду концертте, студияда жана той топурларда куттуктап урдоо ошол. Демек, акчага алданбаш керек экен, жакшы. Анан Эрбол, мынакей буйруса чоң бала болсоң, төкмө акын болсоң, анан ата энеңе кандай баягы жакшы белектерди бергиң келет? Кантип ата энеңдин ак сүтүн актагың келет? Ата энемдин ак сүтүн акташ үчүн бул мен ага деген майрамдык кечелерде подарка алып беришке милдеттүүмүн. Анан куттуктоого милдеттүүмүн. Анан анткени алар бизди бактырып өстүрдү, ошого мен милдеттүүмүн рахмат айтууга. Дагы эмне алып бергиң келет мисалы үчүн? Дагы гүл, үй алып бергиң келеби же машина алып бергиң келеби? Коз подаркаларды алып бергим келет. Ата энең азыр жаш элеби? Канча жашта апаң менен атаң? 60 жашта, жакшы. Үйдүн канчанчы баласысың? Эң кичүүсү менмин. Кичүүсү болгонсоң эркелейткесиң да болушунча. Жак. Токтолуп калдыңбы? Азаматсың. Мисалы үчүн көпчүлүк сени биз Facebook тармагынан көрдүк да. Анан ал жакта болсо актаңдай акын Баян агабыз чыгарыптыр. Кантип жолугуп калдыңар? Ал коштоо концерт койгону барыптыр. Анан ошондо мен кечинде үйдө отургам, анан бир машина чаңгы кишилер келип, Эрбол барбы дептир. Анан Элам байкем экөөбүз сизде шаардан төкмө акындар келди, Эрболго бере турган подаркалар бар экен деп
алып кетишти. Анан мен ошол жакка барып эле Баян Акматов экөөбүз жолугуп, учурашып, башка токмо акындар менен да айтышып, башка токмо акындар менен да учурашып, айтышып калдым. Кандай таасир калтырды? Ал мага 2 китеп берди, анан 1 комуз берди Токтогулдун. Ошончо белек берип кеттиби? Анан ошо Баян Акматовго да өмүр каалап, ошо үй бүлөлөрүнө жакшылык тилейм. Улайым биздин коштого келип концерт коюп, элинин күлкүсүн ачып, ушинтип кете берсин деген тилектемин. Анан сени Facebook'тан көп эле көрүп, көпчүлүк кандай сага билдирүүлөр калтырды? Кандай сага сөздөрдү айтышты? Кээ бирөө сенин алдың, келечегиң алдыңда деп, кээ бирөө көп билдирүү калтырыптыр, кээ бирөө болсо сенин өнөрүң өсөт, өнөрүңдү уланта бер, ушул талантты таштаба деп каалоо тилек калтырыптыр. Кээ бирлер болсо эми сен жашсың да, мектебиңе эле окуй бербейсиңби дегендер да болуп турбу? Андайлар болуптур, жакшы. Facebook, Instagram дегендерге киресиңби? Мен эми жок, аларга көп деле кирбейм. Азыр кичинекей балдар көпчүлүгү өздөрүн тартып, ошо Instagramдарга жүктөп, анан аябай белгилүү болуп кетип атышпайбы? Сен да андай болушту каалабайсыңбы? Анткени андай кээ бирөө каалаганы бар, кааласа ошентип түшөт, каалабаганы да бар. Кээ бирөө ага тыюу сала алышпайт. Ошого караштуу мен өзүмдү тыкат алып, жана токмо акындай болуп өзүм элге эле ырдап, анан элге эле ырдап, анан жалпы журтка, кыргыз элиме бакубат өмүр каалап эле ырдагым келет. Демек өзүңдү мындай жарнамалаа кылгың келбейт, Жок. Азаматсың. Мынакей Эрбол экөөбүз азыр сонун тааныштык, буюрса азыр мага алдыда ырдап да бересиң. Анан негизи эле мындай Элмирбек Иманалиевди айтып атпайсыңбы? Көбүнчө кайсыл ырларын жатка билесиң? Кайсы чыгармаларын? Ошол жөнүндө айтсаң. Анан бирок ырларын унутуп калдым, бирок темасы немелерин эле билем. Жалгыздык, Булбулум, Мунарым, Арузат деген ошол 3 эле чыгармасын билем, калганын унутуп калдым. Карачың саламын айтып барпынаң, карачың Бишкекте турам жалпыңа. Жалпыңа айтып саламды, карачың ырдаймын бүгүн калкыма. Ак батасын беришти, агайын тууган калкыма. Ырды тилейм жалпыңа, өмүр тилейм калкыма. Анда эмесең угалык бүгүнкү кыргыз калкында. Дастандың айтып ырдаган карачың канча талант өтпөгөн. Алардын өнөрү бар тарыкта. Кеңарым жер чуйталас, кеңейин дүйнөң уйталас. Токобуз айдалып келген жердеги алардын кыргыз элинде. Биргестең ушундай бир булбулдай шаңшып, обонуң аларды булбулга теңеп карачы. Болбойт-ко карачың бүгүнкү кыргыз элдин дотарыкта. Кыргыз эли заман болсо да анда байкелери заман болсун дейм. Бүгүнкү күнгө өткөн тарыкта анда жаштар бүгүнкү ырдап калкыбыз. Карачың ырдап бүгүн калкыбыз, карачың бүгүн турамын дагыда. Сүйүнүп турамын ушундай, карачың кубанып бүгүн ырында. Камерага тартышып, кубанып турган ырымда. Жаркырап турат колубуз, жаркыра кыргыз элинде. Комузумдун комузу таркырап турат бүгүн да. Карачың ырдап тургандаң алардын бейиштүү кыргыз калкында. Ырдайбыз бүгүн жалпыңа, обонду жеткирип ырдадым, обонду кыргыз элинде. Тарыкта бүткөн обонду салып бүтпөйт дагыдаң. Толкуган күнүн деминен тоңгомуздагы эриген. Өтүптүр далай өнөрпоз кыргыз элинен. Сыйкырдың элдин тарыхан, сыйгызып черткен 3 кылган кошон кеми 5 толук түз сылган. Карачың жаштар бүгүнкү турамын кубанып ырымда. Анда месең ырдайлык бүгүнкү кубанган кыргыз ырында. Кубанып ырдап калганга карачың не жетсин бүгүнкү кыргыз тарыкта. Өткөнү кыргыз элибиз андагы кыргыз элинде.
тарықта бүтіп амандыңа, қарачың тарықта бүткені қалқыбыз. Қомысты күйлеп тұрғанда, қарачың бүгін қомысты қырғыз әлінде. Қырғыз әлі мұрдайын, андағы қырғыз әлдің тарықта қуанып тұрған естігім андағы қырғыз қалқында. Онды салып ырдап қалғандан Ондың ырдап қалғанда қарачың қуанып тұрам қалқына. Ақындар айтқан үрменен, ақындар қырғыз қалқында. Жастар бабалар берген мұрасы, барықтайлы да даңқтап тұр өліге. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, жаштын тилегин берет дейт. Дал ошол жанында турган Эрбол дагы ажооз менен жолугуп, маек курсам деп дагы жакшы бир тилек кылып жүрөт. Буюрса ал да орундалат. Анан сага дагы окууга ийгилик, жакшы окуу. Мынакей Жеңишбек Жумакадырдай, Элимбек Иманалиевдей төкмө акын болгум келип турат деп айтып жатасың. Бардык тилектериң кабыл болсун. Ал эми урматтуу көрүүчүлөр, биз сиздер менен коштошобуз. Эгерде сиз дал ушул Эрболдун талантына баа берсеңиз, жакшы бир билдирүү калтырам десеңиз, анда сиздер үчүн комментарий бөлүгү ачык. Сиздер менен Таңнур Молоева, көрүшкөнчө дейли.